Onun başında aytayın, mo taksitler üçün. Assalamu alaikum. Qanaysan, yaxshimi? Shukur aka. Xush kelibsiz. Bir ko'rsataylik aka. To'liq ma'lumot beraylik. Onun Uni dayachilab o'tirg'izib, boshi tozavada o'tiradi. Bizda женский da bor. Dostlar, assalamu alaikum. Videonun başında aytayın, mo taksitler üçün. Esi alıp kete turgan jer. Bir 10 ay murun gelip tartıp ketken elem. Fitabochka, hijama, massajları var dostlar. Gelseңер болот. Адресин айтайын. ВДНХ метрода Бориса Галушкина 10да тугандар. Машина менен келемисиңер, мен мына жерге коюп койдум. Ушул жерге койсоңор болот. Болсо бул домдун арт жагында да парковкалар бар. Метро менен келем дегендерге биринчи кыттан чыгасыңар, келе бересиңер, бир 10 мүнөттө басасыңар. Ушул жерден киресиңер. Наркы жағынан кіріп алып алла, оқшаш екен. Шол жерден кірсеңер эле, нелер бар, балары қанша, айтып берейлі, өтө сонун акция болуп атат дейт. Достор, эшиктен киресиздер, кирип эле буткини бул жерге чечесиздер дагы, сланстан кийип аласыздар. Анан кийин бул жерге куртканы илесиздер. Кирсеңиздер эле, Байша ака күтүп алат. Байша ака, ассалому алейкум. Алейкум, жақсыбы? Қанайсың, жақсыбы? Шүкүр ака. Xush kelibsiz. Рахмат. Эл менен амандашабыз. Assalomu alaikum, жалпы мекендештер, амансыздарбы? Байша ака, өтө чоң акция болуп атат экен. Ооба. Фитабочка, массаж, бул жакта жана асел менен шоолуп жаткан, болгону 1000 рубль деді тугандар. 1000 рубльбы? Ооба. Болуттон көрүнүп келе беришет. Ооба. Бир көрсөтөйлү ака. Толук маалымат берейин. Жүрүңүздөр. Бул жака киресиздер. Кирсеңиздер биринчи эле мына бул бочкага отурат, Канча мүнөт отурат ака бул жерде? Жүргүлө, маалымат берейин. Бул фитобочка могу. Uni dayachilab o'tirg'izib, boshi tozavada o'tiradi. Астына влажный пар болот, комнатный температурадан 50 градусқа чейин ысыйт. 50 градусқа чейин. Бул жерде 20-25 мүнөт отурат. Бул жерде ар бир адамды балдары карап, мындай чайларын берип, чаңкаса беттерин арчып, мына таймерлери бар, коюп карап отурушат бул жерде. 20 Бул чайдагы башкача чай окшойт. Ооба, дары чөпчөлөр. Бул жерден чыккандан кийин, могул жерге, мына ар бир адамга бирден колдонот, андразы куленка. Бул жерге жаткырып, денесиге бал, чорнети менен дары чөптөр бар симеси. Ошолорду сүйкөйбүз да, бул жакта 20 мүнөт жаткырабыз. Бул да аябай сууктар чыгарат. Жана болгон тер ушудан чыгат, тердин баарын ошо суук тартып алат. Мындан чыккандан кийин балдар чыгарат дагы душка түшүрөт бир катар. Бир жерде чайкалат жана арсен шипалат да. Полный ошол сместердин баарын чайкагандан кийин бул жака массажга келет балдар. Мына Сраждин деген балабыз бар, 8 жылдан бери иштеген. Стажы күчтүү бала. Бул хижамада жасайт, массажды жасайт, баарын жасайт. Массажды күчтүү кылат. Келгенде бир массаж кылып бергиле. Бир 10 ай мурун келип кеттим эле, бир мени бакырткан да тугандар. Бул жерде массаждан кийин кийинет дагы келет, жүргүлө. Кийинип чыгып, могул жерде терин кургатып, телевизор көрүп, кеңири эс алып, каалашынча. Мунун убактысын чектөөсү жок бул жерде. Биздин кызматтарга убактысы только 1 саат, 1,5 саат убакыт кетет кызмат. Андан сырткары келип эс алып кете берсе болот. Хижама 2,5 миң сом. Хижама 2,5 миң сом, 1000 рубль бизде акция болот азыр. Мына фитобочка, обертина с медом, бал сүртүп жаткыруу, массаж, чайлар бар ичинде болот. Бир келип эс алып кеткиле. Болгону 1000 рубль экен. Полотенце ала келиш керек, эмне ала келиш керек? С собой келсе, үйдөн келсе, полотенце, запас ич кийим алат. Курсагы ток болсо жакшы болот. Анан энергетик, спиртной сыяктуулар ичпей келишет. Жакшы. Экинчи точкасы да бар. Экинчи точкабыз бар, метро шоссени түзөсүндө. Проспект Будёнов 39, корпус 2де ошол жака барсаңыздар болот. Кимге кайсыл жак удобный болсо келе бересиңер. Телефон номер коюп койдум, адрестерин жазып койдум тугандар. Силер күтөбүз. Жаман суук Ана жигер мени күттү. 12 мүнөттө детский менен 641. Комфорт плюс детский. Детскийдин өзү эмес. Азыр дагы заказ алдым, ал дагы детский менен экен. Заказ алсайда плюсту кошпосок болбой калды. Детскийдин өзүнө өчүрүп коебуз. Комфорт заказ бергенде же комфорт плюс заказ бергенде ага детскийде кошот, акчасы кымбатыраак болот. Ошон үчүн жаңы эле ишке чыктым, иште баштадык. 4тен 55 өттү. Бүгүн 7 декабрь күнгө суббота. Эч кандай болот экен.
Көптен бері тарта элек мына көп болуп кетти. Болот эмне жок болуп кеттиң дейт. Бардык эле ооруп атат, ажем эле ооруп атамбы билбейм. Кичине табайынып, эми өзүмө келип ишке чыгып атам. Мана турат, ой, отургузай элем каяка барат экен. Деревня дейт, 32 километр. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Удобно вам? Так, деревня Белянинова, да? Да. Пожалуйста. Весело было ехать. До свидания. До свидания. Ой-ой-ой, ушуп кеттим. Весело было ехать дейт. 1 саат 3 минутта. Бул эмнеге долгий поездка деп эйлеп берип койду, 2012ге. Карды көрсөтөйм, мына карагылачы. Нормально жаап койду да. Бул кетиште жакшы эле жайт го дейм. Эптеп разворот кылып алыш керек экен бул жерден. Бул жерден разворот кылат экенбиз. Мына карды карагылай. Мактаган дворник. А пока тоң элек. Пока нормально. Баласы келгиче ырдап келди. Макака, макака. Макака, макака дейт. Дядя дейт. Деп. Неме? Жана айттым го. Заказ азай. Кадимгидей күтүп отурасың. Комфорт плюста иштеп аткансоң күтүп жата бересиң. Кой күтүп жатпайын деп айлансаң же заказ бербейт. Короче, эптеп тирегилик кылып аткан жерибиз бар. Деп. Пайдаланбасаң мындай көрүнбөй калыптыр. Каерде кетип атканын көрсөтпөйт. Эмне кылып атат билбейм. Не жаңылык болуп атат силерде? Комментарий жазгылачы, эмне жаңылык? Сүйлөгүлөчү. Мен баягы эле Белес парк менен парктын проценти 1%. Парковый подключение болуп иштейм десеңер болот. Номер коюп койдум. WhatsApp'тан жазсаңар кошуп коет дегендей. Белес парк менен кошулуп иштейбиз. Центриге пайдаланбас койдум. Мына карды көп күттү эле. Жол опасный болуп атат. Этият болуп иштегиле. Мен да этият болуп иштейин. Кудай сактасын депчи. Опасный жолдор тайгалак. Этият болуп иштейле. Кеттик эмне центрде карап айдей берели, заказ берсе берет, бербесе жок. Айып болду көрбөй көзүм, сүйбөгөндө сүйгөн гөнүм. Мен да турбайм ушул бойдо, күйүп гөнүм. Айып болду көрбөй көзүм, сүйбөгөнгө сүйгөн гөнүм. Достор, 1 минутка убактыңарды алайын. Мытышыда автосервис бар. Колонсова 20-да. Автомойканын, мойсамдын арты болуп калат. Бул жерде коробкадан башка бардык жумуштарды кылат. Май алмашып кетсеңер болот. Ходовой, автоэлектрик бар, мотор кылат, ошондой эле кузовный иштерди да кылат тугандар. Таксопарк 312. Бул жерге келсеңер сатыла турган машина болсо, өзүнүн YouTube каналы бар, экран коюп койдум. Машинаны сатыла турган болсо, өздөрү тартып чыгарып берет YouTube каналыначы. Майлар бар, Рольф деген май бар. Кытайский машинага бардыгына түшө берет тугандар. Шиномонтаж бар, ходовой, мотор бардыгын кылып кетсеңер болот. Электри дагы бар. Өтө күчтүү усталар бар тугандар. Бул жагы болсо көрсөтүп коюн. Кузовный. Кандай гана жумуш болбосун, бардыгын кылып берет тугандар. Мытыши, Пушкино, Ивантеевка, Королёв келсеңер болот. Өзүнүн кыргыздардын автосервиси. Кеттик дальше.
Bir zakaz taşladın. Center'dayız. Probka olunga jol жаман болғанға кішкене жақсырақ. 41 минутаға 1700. Мындайда видеосын қойып ойлай қойын, жаңа айтып берейін. Нараққа барбайсың дейді. Қақ екенін түсіндасың ара. Мен жоқ дедім. Десем неге дейді, гражданин қаяқ дейді, Қырғызстан. Десем, сен берде иштеп акча табатпайсың ба дейді. Ооба дедім. Десем, сен неге анда барышың керек дейді. Анан айттым, сен не барып айтасың десем, нам нельзя дейді. Жақсы ақша төлейді да, 5 миллион ана мына дейді. Жоқ дедім, ал ақша мен берде иштеп эле табам. Десем, мындай провокация кылгысы келет да, сен сүйлөйт, кичине масырак экен, айда жигер. Твар екенсің, турасың деп епті. Сөзді айлантады да, ана дейді, мына дейді. Аған айттым, я не политик дедім. Я сюда приехал работать дедім, работаю. Анан кейін маған андай сұрауларын бере бербе дедім. Нам такие вопросы не задавайте дедім, туралы айттым. Короче, ентіп бағандай провокация қылдырып ептеп бір нәрсе сұрауларды бергісі келіп отады да мағач. Неге барбайсың, сен ақша табатпайсың ба, үй бүлөң бағатпайсың ба дейді. Ана мен айттым, ештеңені келдім дедім. Бұл менің мамлекетім емес, менің мамлекетім нарықта. Ошо сөздер болды да. Ошо сөздерді айтсачы, кеде ақша сүйлөө маға дегілі. Мен айттым, маға сүйлөө дедім. Жеткісі қойым болды. Ешіне сүйлөө дедім. Вообще сүйлөө дегілі. Талашпағыла бұлар мененші. Жетіндер. Ошентіп неме қылсы келетті. Көңілі баш керек, іштеш керек. İşte liniyaya koyup koydum. Zakaz verişi bürok kıyın. Açık ele kütü otasın arışlardağı. Ben daha zakaz kütü otamay. Eli qatar ele. Eliге түшкөндө эле чөт. Мына келгиче жанны чыгып чал деп мына зонакты карагыла. Эми жазып койсо болот да мен клиент менен кетип атканды алам. Бере-бере тура түшүнүш керек. Сол жака айдайынчы. Короткий заказ. Кымбат заказ көрсөтө бербей, арзаныраак заказ көрсөтөйүн, 15 минутада. Мындан мурунку заказдагы 600 сом болчу. 650 сом болчу. Бул болсо 569 сом. 5 цент. Жакшы кишкени. Зона келди да телефон без звук эмес экен да. Трын дейт, өчүрүп койдум. Кайра дың дейт. Жопер коер дейт. Жок дедим. Кээ бири жаман көрөт го. Телефонда сүйлөшсөң неме болсоң. Негизи рейтинг ошодон түшөт да. Телефонда сүйлөшкөндөн, телефон чукулагандан жакшы адам экен деп койдум. Кар уруп атабы деле андан карагыла. Уруп атабы экен. Этят болуп иштейли. Жол жаман. Быйыл дагы кыйналабызбы дейм да. Былтыры жол тазалаган адам жок, же машина жок. Кыйла кыйын болгон. Быйыл андан бетер мигрант аз. Дагы кыйын болобу дейм да. Жолдор тазаланбай, жүдө жүзбү дейм дейм. Былтыры зорго эле иштедик го. Чыксаң жолдор тазаланбайт, же двор тазаланбайт. Быйыл вообще да, мен элестеттим да ожечи. Кыйла кыйын болот го дейм бизге, жолдо жүргөндөргө. Жолдо жүрөбүз, уктап алаксыбай. Жакшы элеби? Былтыры жол тазаланбайт, двор тазаланбайт, кар көп. Быйыл андан да көп болот. Кар көп жасачы. Жол тазаланбай эле калып кетет. Азыр эле тазаланбай атат. Этият болуп иштегиле, уктап жигиттер. Линияга коюп коем. Заказ жок. Мына жер парковка бесплатный экен. Заказ күтөм. Жылгандан пайда жок. Каягына жылам. Мневники жака келип калдым, мневники. Ушундай эле айтылабы? Мен сүйлөгөнүм эле ошо немелер чыга берет, Андай болбойт, мындай жазылат, андай сүйлөнбөйт депчи.
Отрадныйга келип калдым. Клиент местасына келейин дегенде заказ чыгып калды. 30 минутага канча чыкты деп ойлойсуңар? Так, 809 рубль. Нормально элеби? Конечно, нормально. Үйгө кетким келди. Татем кар жааганданчы. Жылайна качатпай ишке. Мындай карда көптөн бери айдабаганга мен караппа. Жаңадан бери нормально жаап койду да. Короче, кече бирөө айтып калды, болот, неге даяр бизнесин бу көбү сатып атат дейт. Даяр бизнес сатылат деп көп чыгып атат го. Ана мен айттым. Мүмкүн иш аз, мүмкүн жаппай атат өзүн өзү. Болушу мүмкүнбү? Иш азыр мына таксиде жок деп атабыз го. Заказ жок, күтүп калып атабыз деп атабыз. Такси эмесчи, любой жерде иш жок болуп атат экен. Ошол эле кухняда иштеген тааныштарым бар, алардан сурасаң иш жок дейт. Кухняда автосервистерде иш жок, кийим магазиндерде иш жок. Не болсо, короче, полный эле жерде иш жок. Автосервис, кийим магазин, оклейка, сервис, такси, любой жерде иш жок. Бул негизи январь, февральда болчу эле да, ноябрда эмне болуп атат билбейм. Анан таксопарктарда бул убакта билесиңерби? Машиналар жок эле да. Калбай калчу эле. Азыр паркка барган, любой паркта машина ошонча, любой жерде иш жок. Сабыр кылабыз, чыдайбыз. Жакпаса кетебиз. Болбой калса айла жок, кетебиз. Рубль да көрүп атасыңар. Өтө эле болуп атат. Акча сала албайсың Кыргызстанга. Айла жок, чыдайбыз. Чуда Москвада болбой кетип атат акыркы убакыт. Кеткиз эле келип атат Кыргызстанга. Айла жок иштеп жүрөбүз да. Кеттик эми. Эч нерсеси калбадыбы деп бир карап койбосок болбойт. Бир нерсеси калып кетет. 37 минутада центрге келдим, 914кө. Көрдүңөрбү? Мен деле кымбат заказ таштабайм. Арзан эле заказ таштайм, Эже дебе мени. На кефте карабачы, кефте коэффициентти. 1.40 менен берди атей. Албайм. Рейтинг 4.70 экен. Жакшы адам эмес да. Рейтинг кылдыбы? Жакшы адам эмес да. Подолскиге 1.36 менен комфорт плюс. Алып алдым го. Подолский, Кирова дейт. 53 километр 51 минутта дейт. 1.38 менен. Канча чыгат болду экен? Муну таштап туруп домойду басабыз. Кайсы метро мына ол? Домодедово метро жака келип калдым. Подолский жактан обратно. 43 минутада. Домойду басканмын, домойду бассам эле 1448ге комфорт менен берип калды. Домойго 38 минутта дейт дагы. Немеге Подолскийге жана заказ 1 саатта бардым, 2913кө. Бирок 3000 рубль берди. Сүрөтүн коюп койдум. Таштап эле домой бастым эле. Уйку келди. Ишке чыкканыма канча болду азыр? Ишке чыкканыма 8 саат 37 минутта. Пробег 201 километр жүрүп коюпмун. Чарчайт экесине, эрте тургам да. 10да тургам. Ишке бирок 4тө чыктым. Нарак кылып жүрүпчү. Азыр келип атып, уйкум келет өзүнчө элечи.
Анан кийин жол тазаланган эмес. МКАД кар. Машинанын жолу түшүп калган кичине мындай болуп кетсең эле тырт деп кетет го. Машина кичине ойноп кетти. Уйку ачылып кетти го. Жанатан бери көрүп атам 5-6 машина көрүп койдум. ДТП өтө көп. Этият болуп иштегилечи. 5-6 ДТП көрдүм, анын арасынан жок дегенде бир 3 такси болду окшойт, адашпасам. Такси сөзсүз бар да. Эми такси машина көп да, ошон үчүн такси чыгып атпайбы. Этият болуп иштегиле. Мен мына жерден заказ берсе, бербесе секин айдай берейин, себеп уйкум келди. Кысканбай болот. Анан кысайын да секин айдайын, 200 километр 8,5 саатта. Канча иш болду бүгүн? 12ге чейин 8500, 12ден кийин 1948ден комиссия алды экен. Жок дегенде 448 сом алса 9500 сом 8,5 саатта. Кандай дейсиң? Нормально. Бүгүн кичине иш жакшы, ачыгы. Так башка күндөр анча болбой аткан. Күтүп жатасың кадимгидей. Жана айткандай эле иш бардык жерде эле жок. Аз коэффициент эми жаңы атат. Түнгү саат канча болду? 1ден 37 мүнөт өттү. Коэффициент эми жаңы атат. Мен болсо үйгө кете берейин. Кийинки видеолордун жолукканча тынч болгула, аман болгула, мен секин айта берейин. Этият болгула, жол тайгак. Салам алейкум.